1 гектарга 150 килодан бердик. Воздушный селкамен жагы заводской турецкий селкамен себилди. Башка полиалга чөөнө чалынсам азыр мына жерде фасольго чалынып атам чын-чынында. 10-дон нары 10-15тен чанак бар экен, э? Бар. Үстүдө гүлдүп атыр. Биз бул урукту аз эле алып келгенбиз, бир 10 кило алып келгенбиз. Ошону бир 10 сотуга тигип, былтыр бир 400 кило урук алганбыз да. Ушул урукту биз элге Кудай буйрса, ушу талас элине жайылтат элек да. Мамлекет башына да кайрылат эле мынакей. Мондай төө урчак мына карасаңыздар муну. Караңыздарчы мынакей, биз өзүбүз мээнетибиз менен алып келгенбиз мынакей. Ол чанакты караңыздарчы. Полянын да тазасын. Мына ушул эки жигитке рахмат айтсак болот мынакей. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин таластын төө бурчак баккан дыйкандары. Мына биз өткөндө ушул жерге, мына ушул поляга мына артыбызда көрүп турасыздар. Төө бурчактын 2 сортун тиккенбиз. Бул жерде 5 гектар, анан бул жерде эмне болду? Биз атайын 5 гектар жерге атайын 3 сорт тиктик. 3 сорттун бу жерде бора сорту ак фасоль, төө бурчак. Анан кийин эданаза күрөң сорту. Андан тышкары томатный сорт, өзүбүздөгү томатный сорт тиккенбиз. Анан баардыгына мынакей бирдей азык берип, бирдей каралып, бирдей баардык жалбырактан да берилген азыгы, сугарылган дагы бирдей кылып карап атат, чтоб багыл элге ишеничтүү болсун деп. Как эксперимент катары. Бул жерде эмне биз кай жерге тиктик мынакей Кара Бура азыркы Чыңгыз Айтматов районунун мынакей питомник айылына Көктөбөгө тиккен элек. Кайсы жигиттер менен тиктиңиздер десе мынакей ушул жигиттерди өзүң көргөзөйүн. Ассаламу алейкум. Эсеке кандайсыңар? Мынакей. Мынакей ушул эки жигиттер менен мынакей ушул 5 гектарга тиккенбиз. Эми ошонун башынан баштап кандай кылып бердик, эмне азык берип атабыз, кандай кылып карашып атат, ушул өз жигиттер өздөрү айтып берсин мынакей. Эсеке мынакей ушул Саламатсыздарбы, урматтуу Турарбектин мындай көрүүчүлөрү, катнашчылары. Буюрса мына Турарбек менен иштешкенибизге 5 жыл болду. Быйыл сунуш келди. Ушундай бир жаңы урук тикпейсиңби, элге жаңылык деп, дыйкандарга жаңылык болсун деп. Анан бул испытательный 5 гектар бөлдүк. Анан өзү айткандай 3 урук тигилди. Анан тигилгени бир убакта, айдалган бир убакта, ишылса уход баардыгы бирдей болуп атыр да, бирдей каралып. Айтып кетсек, 29 май тигилди. Где-то бир жумада воздушный селка менен себилген. Анан бир жумада чыкты. Результат ушундай, бир суу ичти бул фасоль. Анан витаминдердин өзү Турарбек берип, көрсөтүп, сунуштап, ошол нерсе менен баардык азыктар берилип атыр. Талгатка да узатпайын, а? Бул жер кандай сугарып, анан азык да бердиңер да, Талгат? Биз себерде диамофос менен септик да буну. Канча бердиңер 1 гектар? 1 гектарга 150 килодан бердик. Воздушный селкамен жагы заводской турецкий селкамен себилди. Ошондо 3 каптан 1 гектарга бердик да. Себерде биринчи бергенибиз. Анан кийин бир жумадан кийин эле бул фасоль уже жакшы эмесине чыкты, болгондо ошо тегиз чыкты, жакшы. Эми уходду жакшы эле кылып атабыз. Сиз витаминдерди өзүңүз алып келдиңиз да, витаминдердин аттарын деле унутпайдык биз кандай. Эми азыр ушул 3 сорттун ичинде айырмасы кандай болот? Баарына бирдей азык берилип атат да, ошо кандай дейсиңер? Томатныйга биз баягы өткөндө азыктарын бердик, өзүбүз атайын боюн өстүрсүн деп, гүлдөгөнгө дайындап атайын азыктарын бердилек да. Айырмачылыгы бар бекен? Айырмачылыгы бар. Бар. Кандай? Айырмачылыгы эми томатка бул витамин өтө жактыго деп ойлодум да мен биринчи очередь. Мындай билинди да, сразу эле томаттан билинди. Витаминиңиз сразу эле билинди. Ал слабый болчу. Сразу эле бир жуманын ичинде билинди да. Бул жактарда эми жаңы урукта биз билбейбиз да, томатны тигип жүргөндөн кийин, көрүп жүргөндөн кийин билебиз. Бул эки жаңы урукту биз мындай кандай кылса болот, кандай бой өзөт, буга түшүн. Айырмачылыгын да мен азыр көрүп чыктым да. Мисалы, мыналарда чанактап калыптыр да, көрүңүздөрбү? Ар биринде где-то уже мына караса, где-то бир 10го жакын чанактар. 10дон нары 10-15тен чанак бар экен, Бар. Үстүдө гүлдүп атыр. Мына майдалары, мынакей майдалары уже гүлүчүп мынакей чанактап калыптыр да майда. Кошумча да? Кошумча. Ал эми азыр эмеде томатта бирок неме экен?
аябай гүлдүп атыптыр мына Кудай буюрса апапак болуп баягы налив болуп атыптыр да. Эми томаттыкы эми мынакей эми түйүлүп баштайт да эми. Эми багыл сиздерге баягы калп болбосун деп мынакей жигиттер менен биргеликте мынакей бул жагына дагы биздин өзүнүн местный сорту да тиккенбиз. Что багыл буларың мындай да тигиндей да дегенче лучше 3 сорттун айырмачылыгы болсун. Баарына бирдей азык берели дедик. Мына Кудай буюрса мынакей ошол мамлекет тарабынан дагы мисалы ушундай бизге жардамдар болсо, ушундай уруктарды биздин консультационный центрге жардам берип мынакей жеке ишкерлер болсо дагы жардам берсе. Биз бул урукту аз эле алып келгенбиз, бир 10 кило алып келгенбиз. Ошону бир 10 сотуга тигип, былтыр бир 400 кило урук алганбыз да. Анан эми быйыл мына 1 гектарга мынакей аз жалпысынан бир 7-8 гектар жерге тигилген. Мына азыркы учурда эми уруктар эми өзүнүн азы мына жалбырагы таза, оорусу жок мынакей. Чанактар болсо ар биринде 10дон бар. Анан азыр дагы мынакей марганец беребиз, калий беребиз, цинк беребиз, чтоб устойчивость кылып чанакты чоңойтуп кетиш үчүн. Эми Кудай буюрса дагы бир 10-15 күндө бунун уже жыйынтыктары чыгат. Томатныйдын дагы, еданазанын дагы, бооранын дагы. Анан ошондо Кудай буюрса күз берекеси келсе, биз айтат электе, эгер жакшы ушул жыйынтык берип калса, элге жакшы сорт керек го, мисалы моундай оорубаган таза сорт керек, туурабы? Кандай деп ойлойсуң өзүң? Быйыл негизи элде аябай дыйкандар кыйналып калды да. Анткени кайрадан айдап, кайрадан себишип, анан мондай жаңы уруктар болсо, мээзи иммунитети күчтүү болсо, анан ушундай агрономдор менен тыгыз иштешип, убагында кайсы нерселер бериш керек, алдын ала метсе результат да башкача болот да. Баардыгы сен бир жыл бир пастеле өтүп кетет, күз бир пастеле келип калат экен да. Күз келгенде буюрса мол түшүм менен дыйкан калып калса, ошол эң сонун нерсе экен да. Дыйкандын немеси берекеси кырманда экен да. Кылган мээнетиң кышын күзүндө актап берсе жакшы экен да бул, туурабы эсеке? Эми могу биз деле аракет кылатырык, Турарбек билим жагынан аракет кылатыр, биз болсо мээнет жагынан аракет кылатырык. Эми чогуу буюрса күзүндө эми Кудай колдоп метсе, аман эсен жыйналсак, анан дагы бир сыра каптарды көрсөтүп, чогуу бүт процессте сиздер да аралашып биз менен чогуу. Анан багы дыйкандарга минус болсо дагы плюс тура. Мына результат многу. Результат многу десек, элге ишеничтүү болот. Талгат менен, Эсекең менен баарыбыз биргелешип, мына техниканын мынакей баардык эмени чыгымдарын ортого коюп, ошого макул болуп, мынакей азыркы учурдагы ошонун баарын расходун эсептеп мына тигип атабыз. Кудай буюрса, биз деле дыйкандар катары иштеп атабыз ушул жерде күн түндөп жүрүп. Багыл алып келип эле тикпей туруп эле мен мыногул урук сонун болот дебестен, биз биринчи сынап алып, анан барып туруп элге сатат элек. Мына ушундай нерселерди сиздерден суранат элем, урматтуу мамлекет башчылары, мамлекет үстүндө тургандар. Биздин Талас элинде бул азыр Кыргызстанда эң чоң экспорт кылган биздин Талас эли да. Талас дыйкандары, себеп дегенде бизде азыр бир жылда мурун 100 000, 150 000 тоннага чейин чыгарылчу эле, азыр 30 000 тоннага да жетпей калды фасолиолорубуз, төө бурчагыбыз экспорт кылган. Сапаты да төмөн түшүп баратат. Сапат жаңгырып. Ошон үчүн бул жерде мен айтат элем да, мынакей жеке жакшы мен айыл чарбасына элим үчүн иштейм деген жеке ишкерлерге да кайрылат элем. Мамлекет башына да кайрылат элем, мынакей. Мондай төө бурчак мына карасаңыздар, муну. Караңыздарчы, мынакей биз өзүбүз мээнетибиз менен алып келгенбиз, мынакей. Могул чанакты караңыздарчы. Мына мону үзүп да коюп көргөзгүм келип атат да, мынакей. Ар биринде 7ден 8тен чанак бар. Мынакей ушул көрдүңүздөр, полянын да тазасын. Мына ушул эки жигитке рахмат айтсак болот, мынакей. Мындай поляны эч ким карабайт, чынына келгенде. Тап таза. Мен башка поляларга чөөнө чалынсам, азыр бул жерде фасольго чалынып атам, чынында. Мынакей тап таза. Кудай буюрса жыйынтыкты көргөзүп, Кудай буюрса мына туурабы, Талгат. Эсеке рахмат, мынакей ишенип, мына ушул жерди өстүрүп атабыз, багып атабыз. Кыскача витамин жөнүндө айтып койсоң. Азыр буга чейин атайын гүлдөш үчүн, чылбырларын чыгарыш үчүн биз бул жерге гибрлин бергенбиз. Аны менен бирге багыл иммунитетин көтөрүш үчүн боор бергенбиз. Гуматтардан бергенбиз, атайын өстүн Россиянын гуматтары, Кыргызстандын гуматтарынан. Муну боюн өстүрүп алыш үчүн негизи тиккенде жапыз эле болчу бул. Тиккен эмен бергенибизге бир 10 күн болду го дейм, ашып кетсе 10-15 күн болду.
10 күн болду. Мынакей азыркы учурда болсо уже багы мынанча болуп гүлдөп, мынакей чылбырлап аткандан кийин чанактар уже мына карасаңыз майда чанактары көп да, көрдүңүздөрбү? Эми ушул чанакты чоңойтуш үчүн бизге азыр калий керек. Пентоксид калий алып келдик бул жерге. Цинк алып келдик, бор алып келдик. Анан кийин марганец алып келдик. Бул налив мына азыркы учурда чанактар уже пайда болгон учурда ошону чоңойтуп жибериш үчүн беребиз. Кудай буйрса эми сиздерге жыйынтыгын көргөзөбүз. Эң башкысы түшүмүбүз берекелүү болсун. Биздин кылган мээнетибиз элге пайдасы тийсин, дыйкандарга пайдасы тийсин. Эгер ушул уругубуз мынакей мына Кудай буйрса берекелүү болсо, ушул урукту биз элге Кудай буйрса ушу талас элине көрүп турасыздар сапатын жайылтат элек да. Бул негизи мүнөздөмөсү бул гектарына бизге болгону Туркияда муну 45ке 12 сантиметр кылып тигеткен аралыгын. Ошондо гектарына бир 8 тонна 9 тоннага чейин түшүм бериш керек экен. Эми бизде болсо андай аралыктык жок, сакталган жок. 70ке 10 сантиметр, 8 сантиметрден кылып тиктик. 7-8 сантиметрде. Эми Кудай буйрса түшүмүн жакшы болсо мынакей эл менен бөлүшүп, элге неме кылабыз. Элге да таркатабыз. Даже мына кайра иштеткен жеке ишкерлерге жолугушуп, мынакей чет мамлекетке экспортко мынакей болот, бул дүйнө жүзүндө экспорт болуп аткан төө бурчак деп атат. Кудай буйрса болуп калса, жыйынтыгы жакшы болсо, бул Кыргызды таласка жакшы натыйжа берет.